Assalamu alaikum, ардактуу көрөрмандар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда адамзаттын ардагы пайгамбарлардын султаны болгон Мухаммед алейхиссаламдын кутман сахабалары жөнүндө сөз болмокчу. Ары бери өткөн адамдардан дегеле сахабалар ким болгон? Жана ошондой эле Азирети Абу Бакр, Умар радиаллаху анху сыяктуу сахабаларды адамдар канчалык деңгээлде тааныйт жана билет, ошол тууралуу сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Биздин суроолорубузга жооп берген адамдарга ушундай Азирети Абу Бакр радиаллаху анхунун өмүр баяны камтылган, жашоо турмушу камтылган китепчебизди белек кылмакчыбыз. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Бир эки суроо алабыз сизден, байке. Сахаба дегенди уктуңуз беле? Сахабалар дегенде? Жок, укпам эмеспи? Жок. Азирети Абу Бакр, Умар дегендичи? Ошол кимдер болгон? Окугам дейсинде жок азыр. Бирок уккансың. Ал Азирети Абу Бакр, Умар ошо пайгамбарыбыздын доорунда жашаган сахабалар болгон. Чоң рахмат. Сахабалар дегенди уктуңуз беле? Сахабы мурун болгондо Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын сахаблары, пайгамбарымла. Алар кимдер ошо сахабалар? Мусулманды. Ла иляха иллаллах Мухаммеду расулуллах деген мусулманлар. Азирети Абу Бакр, Умар дегенди уктуңуз беле? Уккан. О Мухаммед алейхиссаламдын немеси го. Достору болот. Достору болот. Шунун үчүн Кыргызстанга бизге аманчылык болуп, Алла Кудайым тынчылык берип, мусулмандарды көпүрөөк кылып, намаз окуп, жаштар окусун. Кыргызстаныбыз жашап кетсе, Кыргызстаныбыз жакшы азыр биздики. Рахмат. Биздики рахмат. Биринчи ушундай сурамжылоо жүргүзүп аттык эле. Ошондон биринчи жооп берген, тапкан сиз болдуңуз. Могу китеп сизге белек болсун. Азирети Абу Бакр радиаллаху анхунун өмүр баяны. Чоң рахмат. Сахаба деген сөздү уктуңуз беле? Сахаба. Ооба. Кимдер болгон алар сахаба? Сахабалар деген бул жана Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол убактагы жашап жаткан, ошол мезгилде жашап жаткан ушу адамдар болгон. Азирети Абу Бакр, Умар деген уккансызбы? Уккан, бирок толук билбейм. Бирок уккам. Азирети Абу Бакр, Умар дегенде пайгамбарыбыздын учурундагы ошо сахабалар болгон, эң жакын. Ооба. Ошо бирок ал жөнүндө маалымат толук билбейм да. Буюрса окуйм аласызбы? Окуганга аракет кылып окуп жатам. Чоң рахмат. Сахаба деген уктуң эле, сахабалар дегенде? Ал пайгамбарыбыздын достору болгонда. Достору. Пайгамбарыбыздын эң жакын сахабаларын билесиңби? Умар радиаллаху анху, Абу Бакр, көп болгон. Демек билет экенсиң, сахаба жөнүндө түшүнүк бар экен, пайгамбарыбыздын жакын достору, жолдоштору болгон, да? Чоң рахмат. Байке, сиз сахаба дегендерди уктуңуз беле? Сахаба? Ушундай Жок, укпаптым, уккан эмеспи? Сизчи, байке? Сахаба укамыз да, конечно. Кимдер болгон алар? Эмне оюңузга келет сахаба дегенде? Илгерки сахабалар деген Азирети Абу Бакр, Умар деген уктуңуз беле? Укамыз. Кимдер болгон алар? Ошолор сахаба болсо керек. Сахаба болгон. Сахаба деп ошо кимдерди айтабыз негизи? Пайгамбарыбыздын убагындагы ошо ыйман келтирген достор, сахабалар деген биле жүрөлү.